Кыргызстан Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан $150 миллион алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асырандиев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында бизнести колдоого каражат издөө иштери активдүү жүрүүдө. Ага эки негизги булак бар. Бири Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду, ал жактан 200-250 миллион доллар алуу боюнча макулдашылып жатат. Экинчи булак донорлор. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан $100-150 миллион алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, деди вице-премьер. Анын айтымында бул каражаттын 50%-ын грант түрүндө алуу пландалууда. Асырандиев ушундай эле сүйлөшүүлөр Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы жана башка эл аралык финансы уюмдары менен жүрүп жатканын кошумчалады. Коронавирус эпидемиясына байланыштуу апрель айында Бишкектин бюджети 400 миллионго жакын сом жоготот. Бул тууралуу мэр Азиз Суракматов маалымат жыйынын учурунда билдирди. Кала башчысына салыктан түшкөн акчанын азайышы эсептелдиби жана мындан ары кызматтардын ишине кандай каражат алынат деген суроо узатылган. Бизде анализ бар. Апрель айында бюджетке 400 миллион сомго жакын каражат түшпөй калат. Эпидемия аяктаса жоготуулардын ордун толтурабыз, деди Суракматов. Учурда Кыргызстанда коронавирус жуктурган адамдардын саны 228ге жетти. Анын ичинен 4 киши көз жумуп, 33-ü ооруканадан айыгып чыкты. Арасында 16 медик вируска кабылды.